Assalamu алейкум туугандар, амансыздарбы? Бүгүн Оштон дагы бир сатыла турган үй көрсөтөбүз. Мына ушул менин артымда турган 2 кабаттуу ремонту менен жашаганга даяр болгон үй шашылыш түрдө $90.000 сатууга коюлду. $90.000 бир аз ырымын кылып кемитип түшүрүп берет буюрса, бул үй Оштогу Жаңалай айылындагы Бешкашар конушунда Тынчтык көчөсүндө жайгашкан. Жаңалай айылын сиздер жакшы билесиздер. Учкун каармандан өткөндөн кийин 30 адыр деген жазуу бар. 30 адыр деген жазуудан Россия заправкасынын жанынан сиздер оң тарапка бурулуп, айылга киресиздер, сарайдан сол тарапка бурулуп, Бешкашарга чейин чыгып келесиздер. Жер аянты 10 сотук. Азыр мен жолго чыгып, жолун түшүндүрүп берейин. Сиздерге дагы бир жолу дарегин түшүндүрөбүз. Ош-Бишкек жолу трассадан Россия заправкасынын жанынан же болбосо Жаңалай айылы деген жазуудан эле оң тарапка бурулуп, түз жогору чыгасыздар, Бешкашарга чейин келесиздер. Мына биз үйдүн көчөсүнө чыктык. Бул Тынчтык көчөсү. Жаңалайдын негизги жолу мына ылдыйдан жогору чыгып кеткен. Бул жерде аялдама бар. 340 деген маршруттук каттам ушул жерге келип кайтып анан шаарга каттайт экен. Андан бери көчөгө болгону 50-60 метр киресиздер. Оң тарапта жайгашкан экинчи катардагы үй экен. Үйдүн узундугу 11 метр, туурасы 9 метр. Алдындагы лестница балконуну кошпогондо. Сырты шыбалган, терезелери ак түстөгү пластиктен коюлган, чатыры, суу түтүктөрү, өстүрмөлөрү бардыгы кагылган. Ал эми алдына мына көрүп турасыздар. Эндүү навес курган, дарбазасындагы зыңкытып куруп койгон, айланасын бүт пескоблок менен тоскон. Ал эми бул жактары мына кошуналардын үйлөрү. Тынчтык көчөсү болуп калат. Келиңиздер. Биз азыр ушул үйдү сиздерге чекеден көрсөтүп беребиз. Келип эле кирип жашасаңыздар болот. Мына сырттан киргенде үйдүн көчө жагында да 1,5 метр аралык бар. Төргө дагы бир дарбаза курган, ал чарба дарбазасы. Эгер сарай болсо, мал калды, жем чөптү ошол үйдүн артындагы дарбаза менен алып кирип чыкса болот. Бул жерде болсо мына навес курулган. Навестин астына 3-4 уна батат. Асты тегиз. Бул жакта да мына 6 метр аралыкты таштаган, бул жак жашыл зона болот туугандар. Кошумча бул жака курулуш кылса деле боло берет. Жер аянты Кызыл китеп боюнча 10 сотук кенен. Ушу алдындагы аянтчага бүт брусчатка, стяжка куюп басасыздар. Ортону мына бир аз фундамент куюп, гүлдүү решетка темир менен тосмолоп чыккан. Нар жагына бир 4-5 катар 24 түп жаш көчөттөрдү эгип коюптур. Чегаралар кошуналар менен ортодо бардыгы белгилүү. Бул үйдүн кире бериши. Мына чоң эшиги ушул жерге коюлган. Бул жерге казирок жанагы тепкичи жасалат, шапкасы. Чоң эшикти коюп койгон. Келиңиздер, кирели. Бисмилла. Ремонту менен даяр да. Келип эле киресиздер. Бул жерге мына бутту чечесиздер, анан ичкери кире бересиздер. Киргенде эле бул жак экинчи кабатка чыга турган тепкичи. Тепкичтин асты бул жак кладовкасы. Ал эми ушул эле жерден оң тарапка бурулуп, бул эшикти ачып киргенде үйдүн ичи. Мына үйдүн коридору бул. Бүт ремонту жаңы, даяр. Только люстра гана илесиздер, калганы бүт бардыгы даяр. Келип эле кирип жашай берсеңиздер болот. Дубалдар обой, мындай рамкаларды коюп жасаган, пол бардык бөлмөлөрдүкү мына окшош түстүү ламинат, сапаттуу ламинат туугандар. Келиңиздер, биз чекеден көрсөтөлү. Мына сырттан киргенде бул жака кире турган болсок, бул ашканасы. Ашкананын эмеректерине чейин коюп койгон. Акрил эмерек, асты антрацит цветте, үстү ак түстө. Газоэлектропечка, микроволновка, бул жер мына көрүп турасыздар, вытяжканын орду, суусун чыгарып койгон, бүт бардыгын жасап койгон. Полу мунуку кафель, отопление тартылган, жылуу. Анан терезеси чоң терезеден. Биякта болсо санузел бар. Санузелдагы полу дубалы бүт кафель болгон. Бул жагы жуунуучу жайы, отопление, форточка, вытяжка коюлган. Бул жакта болсо күзгү, раковина, анан аристон бүт бардыгын коюп койгон. Жуунууга шарт бар туугандар. Бул жерге кир жуучу машина коюп койсо болот, аристондун астына. Бул жак ашкана, санузел болду. Эми түз кире турган болсок, бул жака зал, мейманканасы, тойканасы жайгашкан. Буга чейин жашашкан экен бир аз. Көрүп турасыздар. Ушу бир аз эле бир 5-10 күн эле жашаган окшойт менимче. Буюм тайымдары турат. Бул зал, мейманканасы,
узундугу 5,5 метр чыгат, туурасы 3 метр чыгат. Терезелери мына кичинекей терезелерден койгон, үчөө тең ачылат. Астында отопление радиаторлары менен. Система бүт бардыгы тартылган. Дуал обой, полу ламинат, бардык бөлмөлөрдүкү окшош негизи. Потолок мына ортосу бассейн, гипсокартон менен жасалган. Ортого 2 люстра керек, чекелеринде софиттери коюлган. Эми мына коридор сырт жактан киргенде, оң жакка киргенде оң тарапта 2 бөлмөсү бар. Бул биринчи бөлмөсү, узун туурасы 3,5 га 3,5. Бул болсо мына экинчи бөлмөсү. Мынакей. Бул спальный туугандар, биринчи кабаттагы. Же болбосо кичи зал деп койсок болот. Мунун туурасы 3,5 метр, узундугу 5 метр чыгат. Гүлдүү обойлор менен жасалган. Потологу гипсокартон менен бассейн болгон. Мында дагы мына 2 терезе форточкасы бар. Экөө тең ачылат. Отопление дагы бүт радиаторлор коюлуп тартылган. Килимдерине чейин төшөп койгон да. Эми акча каражаты зарыл экен, өзү ошто эмес, башка жакта иштейт экен. Бул үйдө эми шашылыш зарыл түрдө сатууга коюп атыптыр да. Экинчи кабатка чыгалы, бул жакка чыгып, ушул тепкич менен экинчи кабатка чыга беребиз. Экинчи кабатка чыгып бара жаткандагы тепкич дагы мына 2 түстө комбинация болуп, жакшы кенен эмдүү жасалыптыр. Чыкканда эле мына бул жерде ортодо эшик турат. Эшиктин аркасы бул жер намаз окуй турган жер экен туугандар. Намазкана деп койсок болот. Буяка киргенде бул биринчи кабаттагыдай эле размерде, биринчи кабаттагы эле бөлмөлөрдүн үстүндө бөлмөлөр жайгашыптыр да. Коридордун үстүндө экинчи кабаттагы коридор. Бул жагы мына декоративный рейка күзгүлөр менен жасалган. Дуалдары бүт бардык обой. Бардык бөлмөлөрдүн эшиктери мына ак түстөгү сапаттуу эшиктер коюлган. Биринчи кабаттагыдай оң жакка киргенде ошондой эле бөлмө 3,5 га 3,5, бир спальный балдар үчүн. Бул жакта болсо мына 3,5 га 5 дагы бир спальный. Же болбосо кичи зал. Муну дагы көрүп турасыздар, мына обой рамкалар менен жасаган, эки бетин тең. Терезеси бул жакта, көчө жакта. Потологу бассейн, анан лента лампаларды коюп жасаган, ортого бир эле люстра коесуздар, болду, даяр. Бул бөлмө спальный, экөө тең, кирме чыкма. Ал эми бул жакта болсо астындагы биринчи кабаттын үстүндө дагы бир залы бар. Мына карап коюңуздар. Бул да зал. Кааласаңыздар спальный кылып иштетсеңиздер болот, боло берет туугандар. Бул дагы дуалдар обой, бүт рамкалар менен жасаган, потологу гипсокартон, бир катар айландырып, карманына лента лампа төшөп чыккан. Мында 2 терезеси бар, көчө жагында түндүк тарабы болуп калат. Ар бир терезелердин астында отопление радиатору дагы коюлган. Ал эми бул жагына мына ТВ зонанын ортосуну тоголок кылып, чекелеринде текчелерди коюп жасаган. Ортого телевизор илесиздер, текчелерге майда чүйдө сувенир, жанагы балдардын ийгиликтерин коюп койсоңуздар болот да. Пол бардык бөлмөлөрдүкү окшош, экинчи кабат. Биринчи кабаттыкы башка түстө, экинчи кабаттыкы башка түстө. Эми мына жакка келиңиздер. Биякта болсо астындагы кухня санузелдин үстүндө бир бөлмө бар, бул спальный. Спальный бөлмө, мына жакта мына декоративный рейка менен жасаган, ортосу мрамор, жана пластик мрамордан да. Светин да бияка чыгарып койгон мына. Бул жер мына спальный дивандын орду. Бул эми спальный, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү однотонный көк түстөгү обой менен жасалган. Биягында бир терезеси бар. Бак кошуна тарап, жогору жак бүт бардыгы ушул жактан, ушул жерден көрүнүп турат. Жүрүңүздөр эми сыртка чыгайлы. Баарын көрүп алдыңыздар, биз эми колдон келишинче түшүндүрүп бергенге, көрсөтүп бергенге аракет кылдык. Үйдүн баасы $90,000, бир аз кеми бар. Албетте түшүп берет, сүйлөшүп келишсеңиздер болот. Азыр мен бут кийимди кийип алайын. Сиздер дагы мени менен кошо чыгыңыздар сыртка, бир катар үйдүн аркасын, багын көрүп алыңыздар, түшүнүп алыңыздар. 340 маршруттук каттам келет. Анан эгерде Ошто жана жаңы аэропорт түшөт деп атпайбы? Ушул айылдын эле каналдын жогору жагы жаңы аэропортко бериле турган жер деп мындай эл оозунда айтылып жүрөт да. Эгер ошол нерсе ишке ашып, бул жака аэропорт түшө турган болсо, бул жер хит, престиж болуп калат да, Кудай кааласа. Бияка келиңиздер. Мына үйдүн арт тарабы. Арт тарабында дагы мына дарбаза койгон, 3,5 метр аралык бар. Чарба дарбазасы аркытында. Тетигинде турбаларды көрүп турасыздар. Бүт отопление, подача обраткасы ушул жактан жасалган. Бул жакта бая септик турбаларын да чыгарып койгон. Септик дагы, отопление печкасы дагы, көмүркана, отункана дагы ушу үйдүн аркасында болот да. Ал эми мына жерде мына пандус жасап койгон. Бияка чыкканда, түз барганда дараткана.
А биягы уже бүт бак. Эгер сарай кура турган болсоңуздар, мына ушул дааратканадан бери, мына Кошунанын сарайынын бул жагы болуп калат. Ушундайга узунунан сарай салсаңыздар болот да. Ушул эми туугандар, баарын көрсөттүк. Мына үйдү күн батыш жагынан, арка тарабынан дагы көрүп койсоңуздар болот. Суу түтүктөрүн дагы бүт монтаж кылып, бурчтан агызып түшүрүп койгон. 90 000 долларга сатууга коюп жатат. Бул жерде мына селкинчеги да бар экен. Муну дагы алып калабы, алып кетеби билбейм. Эми сүйлөшүп аласыздар, келишип аласыздар. Үй жакшы үй экен. Анан ушул жерде азыр келсек, мына коңшулары чыкты. Бир агаларыбыз, аталарыбыз. Алар неге сатып атат экен? Жакшы эле го, бу ээси да жакшы эле го. Биз эч мындай кошунаны кетиргибизбейт дегендей бир сөзүн айтты. Эми ушундай жакшы кошуналарды сиздерге насип кылат экен иншалла. Жаңалайда жолдо келе жатканда көрөсүздөр. Мечит бар. Ушу жакын эле жерде Ылдыйкы көчөдө мечит бар. Жолдун боюнда мектеп бар, спорт площадкасы бар. Анан чоң трасса Ош-Бишкек трассасына жакын, жана 30 адыр Жаңалай айылы деген жазуудан эле буруп киресиздер да. Мына жерде маршрутка каттайт туугандар. Үйүңүздөрдүн астына 70 метр жерге маршрутка келип кайтат. Бул жагы зор да. Эгер жаккан болсо сүйлөшүңүздөр, келишиңиздер. Биз экранга телефон номерларын жаздык. Ошол номерга чалсаңыздар, иншалла ээсинин жакын досу келип сиздерге көрсөтөт. Ошол өзү сата берет, өзү жумуштары менен алыста экен да. Анда мен жыйынтыктайын. Бар болуңуздар, экрандагы номерга азыр чалыңыздар, кечигип калбаңыздар. Ошто Жаңалай айылы 5 кашар конушу. Үй сонун үй экен, чындыгында сонун кылып бүтүрүптүр, ремонтторун да көрдүңүздөр. Келип, кирип жашай бересиздер. Видеого сөзсүз түрдө лайк басып, анан башка бирөөлөргө бөлүшүп коюңуздар, репост кылып, Жакшы пикир калтырыңыздар анан кийин. Көрүшкөнчө тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум.